Мен башынан эле эрксиз, өзүн гана ойлогон адаммын. А досум Азамат тескерисинче башкалар үчүн жанын да берүүгө даяр, ак көңүл, жайдары жигит болчу. Биз Азамат экөөбүз бала кезибизден ынак достордонбуз. Окуучулук мезгилде аябай тамаша көй, тынч тура албаган шок балакай эле. Чогуу чоңойдук. Убакыт өтүп, бой жетип, окууну бүтүп, турмуштан өз ордубузду издеп жумушка орноштук. Ал үй бүлө курду. Экөөбүз бири-бирибиздин жеңилибизди жерден, оорубузду колдон ала колдоп турат элек. 2 күндүн биринде жолугуп, чер жазыша, сүйлөшүп турар элек. Бир күн эртең менен машинам мени жумушка баратып, жолдон Азаматты көрдүм. Ал кайсы бир иштери менен жөө бара жаткан экен. Мен аны көргөндө мурунку кезибиздей тамашалагым келип, машинамды аны көздөй айдадым. Тамашалайын дегеним менен машина катуу эле сүздү. Азамат артка кайрыла албай, машинанын капотуна башы менен тийди. Тамашалайын дегем да. Кечир. Дагы эле жаш баладай болуп жүрөсүң. Жүр, кайка жетип коюн деп. Кайсы жакка барасың, досум жүр. Отур. Үйгө. Аза досум. Көчө футболду көрдүңбү? Жок, кече эрте эле жетип алгам, көргөн жокмун. Сонун кызыктын баары ошол жакта болду. Реал Мадридтен Рональдо кетип калып, сен өзүң жакшы элесиңби я? Бүгүн баратышты го. Ооруканага баруу керек. Жок. Мен андан көрө жумушка эле жеткирип койчу. Кой көкпектин койсоң боло ушундай. Бас барабылчы. Карачы, жаман болуп атасың. Кайда? Аны жумушуна жеткирип коюп, мен өз жумуштарым менен кеттим. Бул окуя менин эсимден тез эле чыгып кетти. Күн сайын жолугушуп турган Азамат көпкө жоголуп кеткенинен эмне болду деп үйүнө барсам, ооруп жатыптыр. Салам алейкум, досум. Коркуп отурасыңбы дагы деле больницага барбай? Каякта больница? Соксо эле отурам го. Барыш керек да ушинтип отура бербей. Күчөп кетет. Койчу ошону. Соксо элем. Аны деле убактылуу баш оорууда ойлоп турган. Ортодон 1 ай өттү. 2 ай өттү. Дагы деле айыккан жок. Аяшым чалып, ооруканага барууга көндүрчү. Такыр укпай жатат дегенинен дагы барып. Коркок, доктурга баргандан коркуп, үйдө жатасыңбы? Дедим адатымча күлүп. Салам деди, ал да жылмайып. Бирок башын чайкай, барбайм деп жооп берди. Ошол убакта неге барбай жатканы жөнүндө бир да ойлонбоп турмун. Күн өткөн сайын анын абалы оорлой баштады. Кийин тез-тез эсинен тана турган болуп калды. Ой боюна койбой, ата-энеси ооруканага алып барышканда дарыгер кеч болуп калгандыгын, оорунун өтүшүп кеткендигин айтып, кырсык болгондон кийин эле кайрылууңар керек болчу деген жообун бериптир. Эмне кырсык? Кандай кырсык? Алар эч нерсени түшүнүшкөн жок. Ошондо гана Азамат мындан 2 ай мурун аны машина сүзүп кеткендигин айтыптыр. Ошонун айынан мээсине кан куюлуп кеткен экен. Ошондо гана мен бул ишке өзүм күнөөлүү экенимди түшүндүм. Мындан 2 ай мурун мен Азаматты адаттагыдай эле тамашалап коркутам деп унаган менен сүзүп кеткеним. Анын машинанын капотуна башы менен тийип, башын кармап калганын көз алдыма тартып. Досум, башың катуу тийди окшойт.
кокустап калбасын, ооруканага баруу керек деп чыйпылыктасаң, мен жакшы элемин, жумушума жеткирип кой деген эле. Ким билет, балким мен сыяктуу эле анчалык маани бербегендир. Же менин жоопкерчиликке тартылып калышымдан коркуп, ооруп жатып да мен ойлогон чыгар. А мен болсо досумдун жакшы экендигине ишенип, кырсыктын таасири жөнүндө ойлонуп турмун. Бул абалда жаткан Азаматты ата-энесинин, бир туугандарынын көрсөтпөгөн жери калбады. Биздин эле эмес, коңшу мамлекеттин да дарыгерлерине текшертишти. Бирок аман алып кала алышпады. 1 жылдан кийин Азаматтын кулагы укпай калды. Көрүүдөн да ажырады. Төшөктө 1 жыл жатып каза болду. Анын оорусуна мен күнөөлүү экенимди айтпай, ичинен сызып, акыркы күнгө чейин сени ким сүзгөн деген суроонун жообун өзү менен кошо ала кетти. Аяш энемдин ушуну кылган адамды каргышыбыз урсун деген сөзүн көп укчум. Ошондо жүрөгүм ооруп, мен деп айтып жибере жаздачу элем. Азаматтын артында 1 жаштагы уулу кала берди. Менин тамашамдын айынан 1 бала жетим, 1 аял жесир болуп калганын, күнөөлүү экендигимди ойлосом, өзүмдү коерго жер таппай кетем. Баягы мени үйлөн деп үгүттөгөн Азамат менин тоюмду көрбөй кете берди. Досум, сен жыл сайын эле күздө үйлөнөм дейсиң. Күз анча күз өттү? Эми буюрса үйлөнөбүз, досум. Жакшы кыздар чыкса үйлөнгөнгө мен деле ашыктармын. Жигиттин гүлү, кана чеберчилигин көрсөтчү. Аз карап тур, досум. Кыздар, жакшы балдар жок калды дейт. Балдар, жакшы кыз таппай атам дейт. Бирок канча ыкырт болсо, ошончолук жакшы да, досум. Жакшы, ошонусу менен кызык да. Мен атамбай азыр, карап тур. Бул окуядан кийин 3 жыл өттү. Досумдун баласы чоңоюп келе жатат. Мен ошол күнү каршы болгонуна карабай, Азаматты ооруканага алып барбаганыма, ал менин тамашамдын артынан көз жумганына өмүрүм өткөн жөкүнүп, дагы деле анын үй бүлөсүнө барып, күнөөмдү мойнума алып, уулунан кечирим суроого эрким жетпейт. Ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин аны ким сүзүп кеткендигин мага жана Кудайга гана маалым. Досумдан кечирим суроого өтө кеч болуп калды. Ал эми анын үй бүлөсүнөн кечирим суроого кудуретим жетпей келет. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no